Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар күн нурундай ачык болсун. Бүгүн бизде алипе сабагы каркыра менен түлкү деген жомокту өтөбүз. Сабагыбыздын максаты текстти окуп түшүнөсүңөр жана достукка бекем болууга адат аласыңар. Анда эмесе алтын эрежени эсибизге түшүрүп алалы. Сабакка активдүү катышабыз, телесабак калтырбай көрөбүз, тапшырманы өз убагында аткарабыз, гигиеналык эрежелерди сактайбыз. Каркыра менен түлкү, кыргыз эл жомогу. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине жанаша конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип, "Түлкү дос, мен жем таап келейин, балдарыма көз салып тургун", деди. "Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин", деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип, "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлабаганда кантем, көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок, деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып, бөлөк жерге көчүп кетиптир. Биринчи суроо: эмне үчүн каркыранын жолуна ыйлап отуруп алды? Экинчи суроо: эмне себептен каркыра бөлөк жерге көчүп кетти деп ойлойсуңар? Эми силерге тапшырма балдар. Жомоктон түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле, түлкүгө кластер түзүп, мага жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла балдар.